Мен бир туугандарым жана айылдаш балдар менен курулушта иштейбиз. Турак үйлөрдү, короо сарайларды курабыз. Бир нече жолу акчамды ала албай алданып калдым. Эми кардардан иш бүткөндөн кийин акчаны берем деп тил кат жаздырып алып жатам. Бул туура эле болобу? Кийин бербей коюшу мүмкүнбү? Сиз бул жерде тил кат деле бул расмий документ болуп саналат. Сиз бул жерде мындай эмгек келишимин түзсөңүз, бул жөнөкөй эле. Сиз ошол тил кат жазгандай эле жазуу жүзүндө жазылат. Бул жерде келишим деп түзүңүз. Биринчи тарап демек ошол жумуш берүүчү ал сизге демек ошол жасаган ишиңиз үчүн акы төлөөгө милдеттенет. Ал эми сиз ошол тиешелүү курулушту куруп берүүгө милдеттенесиз. Ошол курулуп бүткөндөн алдын ала же калган бөлүгүн жумуш бүткөндөн кийин берүү жөнүндө ошол келишимге көрсөтөсүздөр. Себеби дегенде бул милдеттеме алат ошол тиешелүү акча каражатын төлөп берүүгө. Бул милдеттеме демек келишимдин негизинде пайда болот. Ал келишим демек өзүнүн убагында, көрсөтүлгөн убакта мындай аткарылууга тийиш. Демек бул келишим аткарылбаса же тараптардын бир тарап бул келишимди буза турган болсо, ал демек келишимди кандай тартипте карала тургандыгы жөнүндө дагы ошол келишимде силер камтып кетсеңиздер болот. Алсак сиздер мындай сот аркылуу же болбосо сотко чейин атайын бейтарап сот бар. Ушундай мындай сотко чейинки аракеттер менен чечүү жөнүндө же болбосо сот аркылуу чечүү жөнүндө мындай ошол келишимге көрсөтсөңүз болот. Ал эми бул боюнча сиз сурооңузда бербей коюшу мүмкүнбү деп жатасыз? Жок, сөзсүз түрдө берилиш керек. Себеби милдеттемени аткарбаган тарап бул сот тартибинде аныкталып, соттун чечими чыккандан кийин мажбур түрүндө аткарылат. Демек, сизге тиешелүү акча каражатын бербей койгон учурда ал мажбур түрүндө анын акча каражатына камак салуу менен же ага тиешелүү кыймылсыз мүлктөргө камак салуу менен же болбосо соттун чечимин аткарбай жаткандыгы үчүн мындай чара колдонуу менен айтор мажбур түрүндө тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, тактап айтканда соттук аткарышлар кызмат бөлүмү сизге бул каражатты өндүрүп беришет. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 297-бирене милдеттеменин пайда болушунун негиздери, милдеттеме келишимден улам. 299-бирене милдеттемени аткаруунун ыкмалары, милдеттеме тиешелүү түрдө жана келишимдин шартына жана мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген мөөнөттө, ал эми андай шарт менен талап болбогон учурда ишкерди карым-катнаштын каада салттарына же демейде коюлуучу талаптарга ылайык аткарылууга тийиш. 300-бирене милдеттемени аткаруудан бир тараптуу баш тартууга жол берилбестик, мыйзамдарда же келишимде каралгандан башка учурларда милдеттемени аткаруудан баш тартууга жана келишимдин шарттарын бир тараптуу өзгөртүүгө жол берилбейт.